Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Акылбек Жапаров балдарды эл аралык олимпиадага даярдаган мугалимге $7.000 тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров информатика боюнча эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 22 сентябрда өкмөттүн маалымат кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, мектеп окуучуларын олимпиадага даярдоочу мугалим Кылычбек Урайымовго $7.000 сертификаты, экинчи орунга ээ болгон Айдар Мундузбаевга $5.000 сертификаты, коло медаль үчүн Теңиз Беккоенов менен Алихан Айдарбековго $1.000 сертификаты ыйгарылды. Акылбек Жапаров маалыматтык технологияларды өнүктүрүү министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Биздин мектеп окуучулары дүйнөнүн 90 өлкөсүнөн катышкан 355 окуучунун ичинен эң жакшы жетишкендиктерин көрсөтүштү. Балдардын байгелүү орундарга ээ болушу, бул жогорку технологиялар паркынын ачылышы жана колдоосу өлкөдө анын ишмердүүлүгүнүн мындан аркы өсүшү жана популярдуулугу үчүн күчтүү түрткү болгонун тастыктайт, деди ал. Белгилей кетсек, 28 августтан 4 сентябрга чейин Венгриянын Зегет шаарында информатика боюнча 35-чи эл аралык олимпиада өткөрүлгөн. Ага Кыргызстандан Айдар Мундузбаев, Теңиз Беккоенов, Алихан Айдарбеков, Байтөрө Майрамбековдор катышкан. Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча команда Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 1 күмүш жана 2 коло медальга ээ болду. Булак супер кежи. Иранда мечиттеги кол салууга шектелген Тажикстандын жараны өлүм жазасына кесилди. Тажикстандын жараны Рахматулло Наврозов Ирандын Шираз шаарындагы кол салуу боюнча айыпталып өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу Мизан басылмасы жазып чыкты. Мустафа Ислам Яр деген ысым менен белгилүү болгон Наврозов 13 августта Шираздагы Шах-Чирах күмбөз мечитине кол салууга шектелгендердин бири. Соттун жүрүшүндө ал Ирак жана Левант ислам мамлекети Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган уюм террордук тобу менен кызматташканын тастыктаган. Сот Наврозовду мамлекетке каршы кылмыш жасаган жана козголонго үндөгөн деп тапты. Фарс провинциясынын башкы прокурору Сейет Казем Мусавинин айтымында тажик жараны бул кылмыштардын ар бири үчүн өлүм жазасына кесилген. Иш боюнча дагы 2 айыпталуучу Ирандын коопсуздугуна шек келтирген деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылган. Эске салсак, быйыл 13 августта Шах-Чирах күмбөзүнө 2 белгисиз жаран кирип келип, алардын бири андагы элге ок чыгарган. Окуядан 2 адам каза болуп, 7 жаракат алган. Булак супер кежи. Дубайда жаңы iPhone сатып алуу үчүн соода борборунда жаңжал чыкты. Дубайда тургундар жаңы чыккан iPhone 15 смартфонун биринчилерден болуп сатып алуу үчүн бири-бири менен мушташышты. Окуянын видеосу учурда интернетте тарап жатат. Бүгүн 22 сентябрда Apple компаниясы iPhone 15 смартфонун сатыкка чыгарды. Аталган моделдин көрмандары кечээ эле Баэдеги соода борборлорунда кезекке турган. Айрымдары 2 күндөн бери кезек күткөнү айтылууда. Дүкөндөр эшигин ачары менен тургундардын ортосунда ызы-чуу чыккан. Натыйжада бир нече күзөт кызматкерлери жабыркаган. Эске салсак, 12 сентябрда Apple компаниясы iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro жана Pro Max уюлдук телефондорунун презентациясын жасаган. Компаниянын маалыматына караганда 128 гигабайт көлөмүндөгү iPhone 15тин баасы $799, ал эми iPhone 15 Plus $899 бааланган. Ал эми 128 гигабайттык iPhone 15 Pro'нун баасы $999 башталса, ал эми 256 гигабайттык 15 Pro Max $1199 экени айтылган. Булак супер кежи. Мигранттардын жардамы. Баткенде муктаждарга бекер азык-түлүк берген дүкөн ачылды.
Чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мекендештердин демилгеси менен Баткен шаарында элден элге жардам кайрымдуулук дүкөнү ачылып иштеп жатат. Бул туурасында президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Баткен шаарынын тургундары Жумабай Шакиров, Дамира Шакирова жана Айбек Надировдун демилгеси алгач Россияда иштеген кыргызстандыктардын колдоосуна ээ болгон. Алар дүкөндү каржылоо үчүн атайын эсеп ачып, ай сайын акча которуп турууну макулдашкан. Топтолгон каражатка турмуш тиричиликке керектелүүчү негизги азык-түлүк алынып, текшелерге коюлат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана жардамга муктаж жалгыз бой энелер турмуш шарты оор үй бүлөлүк келип азык-түлүк алып кетсе болот. Дүкөн ачылгандан бери 200 адам жардам алды. Аталган демилгени учурда АКШда эмгектенген мекенештер, жергиликтүү кулунда бар тургундар да колдук алып, жардам берүүнү каалагандардын катары көбөйүүдө деп айтылат маалыматта. Дүкөндүн уюштуруучулары муктаж адамдарды аныктоодо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилген тизмени негизинде иш алып барат. Ал дүйшөмбү, шаршемби, жума жана ишемби күндөрү саат 11:00дон 16:00го чейин иштейт. Самат Сыдыков көчөсүндө жайгашкан. Жардам алууну жана жардам берүүнү каалагандар +7 962 953 02 31 WhatsApp номери аркылуу байланышса болот. Булак Спутник KG. Дубайда жаңы iPhone сатып алуу үчүн соода борборунда жаңжал чыкты. Дубайда тургундар жаңы чыккан iPhone 15 смартфонун биринчилерден болуп сатып алуу үчүн бири-бири менен мушташышты. Окуянын видеосу учурда интернетте тарап жатат. Бүгүн 22 сентябрда Apple компаниясы iPhone 15 смартфонун сатыкка чыгарды. Аталган моделдин көрмандары кечээ эле Баэдеги соода борборлорунда кезекке турган. Айрымдары 2 күндөн бери кезек күткөнү айтылууда. Дүкөндөр эшигин ачары менен тургундардын ортосунда ызы чуу чыккан. Натыйжада бир нече күзөт кызматкерлери жабыркаган. Эске салсак, 12 сентябрда Apple компаниясы iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro жана Pro Max уюлдук телефондорунун презентациясын жасаган. Компаниянын маалыматына караганда 128 гигабайт көлөмүндөгү iPhone 15тин баасы $799, ал эми iPhone 15 Plus $899 бааланган. Ал эми 128 гигабайттык iPhone 15 Pro'нун баасы $999 башталса, ал эми 256 гигабайттык 15 Pro Max $1199 экени айтылган. Булак Супер KG.